Прям сонун. Үйгө келгенде эртең менен эрте эшиктин алдына кыздар чогулуп калат, сүрөткө түшүп кетели дешип. Бишкекте үйдү да ошондой. Үйгө келдик, карадык, бут жагы жакшы экен. Жакында келебиз 2-3 күндө. Ага чейин кайра Бишкекке кеттик, иштерибиз бар. Күлдөрүбүз бар. Жаңа пауз. Ушул киши тарбиялаган бизди кечке уруп соп. Кимге көрүнүп атасың, туруп соп деп. Тыкылайын, тыкылдагы. Мырларды болсо жаттап алчу эле. Ар көйдөн биринчи. 4 жашында чыккан барып машинаны көрсөтсөк. Ал Аружанеге сынтанып кийинип алдым. Буанча ыстык кой деп жаткан жандарга биз бүгүн Кытайдын мусулмандардын ишине келдик. Негизи аны жол Гуанчжоуга келгенде мөлдем бүтүп сыртка чыгып көрмөкмүн, тек гана базар деп жүрдүк. Энди бүгүн решили посмотреть достопримечательности. Ана жакта мына осындай мешит бар экен кытайлардын. Казыр киретін боламыз. Ана жакта еще ботакана өзүнө бирге орамал алып кепти. Bizde орамал жок. Казыр бирдеңесин придумаем, но очень красиво. Ана жакта енді кытайлардын мешіті мүлдем басқа екен. Бізде енді бүйтіп ай турат, кәдімгідей мешіт сияқты болады ғой. Бұл жақта кішкене қытайша жазылған, және де уағызды қытайша оқиды екен. Вот, өте әдемі мына жер. Мына жақта бізде орамал киген қыз ғана. Сол ішіне кіруге енді ойлаймын, тек қана ішіне еркектер кіреді деп ойлаймын. Бірақ өте мындай тишина, Қытай өз негізі ызы чуу да адам көп, бірақ на мешітте прям тишина такая.